Мамлекеттин bir партиянын лидери биздин динибизге, ислам динине акырет келтирип койгону абдан мени өкүндүрүп турат да. Ошол жерде биздин ыйык китебибиз, Куран китебин алып чыгып, жарыялап, демонстративно өрттөлүшү мени абдан кайгырып турамын. Ошондуктан мен ишенемин, ошо мамлекеттин укук коргоо органдары ушундай провокация кылган жарандарын мыйзам чегинде чара көрөт деген ойдомун. Бирок менин диним бул ислам. Китебим Куран болуп саналгандан кийин мен да кайдыгер карап отуруп алган жокмун. Аз да болсо өзүмдүн үнүмдү жеткирип коеюн деп чечтим. Ошондой эле жалпы мусулмандарга сабырдуулукка чакырганга кайрыламын. Андай адамдарды эмне дейбиз? Кудайга тапшырдык дейбиз. Бирок өздөрүнүн кемчиликтерин билип, мен ойлоймун, андай политик кишилер да кечирим сурайт деген ойдомун.